بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бардык мактоолор Аллах Таалага. Биз ага мактоо айтабыз, күнөөлөрүбүз үчүн андан кечирим сурайбыз. О Аллахым, бизди өз нәпсибиздин жана күнөө иштерибиздин жамандыгынан өзүң сактай көр. Аллах кимди туура жолго баштаса, аны эч ким адаштыра албайт. Ал эми кимди адаштырса, аны эч ким туура жолго багыттай албайт. Мен Аллахтан башка чыныгы Кудай жок, анын шериги жок. Мухаммад анын кулу жана элчиси деп күбөлүк беремин. Сөздөрдүн эң туурасы Аллахтын сөзү Куран. Ал эми жолдордун эң туурасы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн ислам жолу. Ушул исламдан деп аткарылып жаткан иштердин эң жаманы жаңы чыгарылгандары. Бардык жаңы чыгарылган амалдар бидат. Бардык бидаттар адашуучулук. Бардык адашуучулук тозокко алып барат. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ар бир кайрылуусунун башында фатх кылып сөзүн ифтитахул хитаб дейт. Өзүнүн хутбасынын ар бир хутбасын ушул сөздөр менен ачкан. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир кайрылуусунда сөздөрдүн эң туурасы Куран экенин, жолдордун эң туурасы өзүнүн сүннөтү экенин жана келечекте исламдан деп аткарылып жаткан бидаттар чыгарын. Ал бидаттар өзү көргөзгөн, өзү кепилдик берген, тууралыгына кепилдик берген сахабалар, табииндер, атбау табииндерден кийинки бидаттар экенин. Ошол жаңы чыгарылган амалдардын бардыгы бидат болушун, бидаттар адашуучулук болушун, бардык адашуучулук тозокко алып барышын Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир хутбасында айтып турган. Эмнеге бүгүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хутбатул хажа деп аталган хутбасына басым жасап жатам? Анткени бүгүн биз баштай турган китеп бидаттар жөнүндө. 3-чү кылымдын 2-чи кылымдын акыры 3-чү кылымдын башында Андалусияда жашаган Абу Абдуллах Мухаммад бин Ваддах бин Бази ал-Марвази ал-Куртуби деген алымдын Ал-Бидау ва нахью анху бидаттар жана алардан кайтаруу деген китептин негизинде дагы бир түркүм сабактарыбыздын биринчисин бүгүн баштап олтурабыз. Мухаммад ибн Ваддах Андалусияда, азыркы Испанияга караштуу Куртуба, азыр Кордова болуп калган шаарында жашаган. 218 жылы чыгышка сапар кылып, көп өлкөлөрдөгү алымдар менен пикир алмашкан. Багдадка келип, Димашкка, Багдадка келип, Ахмад ибн Ханбал жана анын илимдеги досу Яхья ибн Маин менен дагы сохбат курган. Ал-Ваддах жөнүндө көп алымдар жылуу пикирлерин айтышкан. Имам Захави ал кишини Сияру А'ламун Нубала, улуг адамдардын өмүр баяны деген китебине киргизген. Жана ал жөнүндө мындай деп жазган: Ал-Ваддах имам, хафиз, хадис жаттоочу жана мухаддис алым болгон. Андалуста 2 хадис алымы бар болсо, анын бири ушул Ал-Ваддах деп аны сыпаттаган. Башка алымдар дагы бул пикирди колдоп,
Muhammad ibn al-Waddah жана Baqi ibn Muhammad себептүү Андалусия хадис өлкөсүнө айланды дешкен. Барыбызга белгилүү амр маруф ва нахи мункар же болбосо шарият буйруганга буйруу, шарият кайтарган нерселерден кайтаруу исламдагы парыздардын бири. Шариятыбыз кайтарган нерселер анык. Алар, маселен, арак, зина, уурулук, жалганчылык, каракчылык жана башка көптөгөн харамдар болсо, жашоодо ушундай амалдар дагы бар. Аларды тыюу жөнүндө Куранда анык аяттар келбеген. Алардын арамдыгы жөнүндө. Бирок акылдуу адамдар гана баамдай ала турган ишараттар келген. Анткени Кур'ан-ы Карим бардык нерсенин баяны. Кур'анда аят келет: "Тибянан ликулли шей". Кээ бир мункар иштер жөнүндө болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзү, анын сахабалары жаман көргөнү жөнүндө кабарлар келген. Бул нерселер бид'ат иштер. Анык күнөөлөр менен бүдөмүк бид'аттарды жасоо менен кишинин ыйманы азайып, бара-бара капырчылыкка бет алып кетиши мүмкүн. Мен бүдөмүк бид'аттар дегенимдин себеби, бид'аттар бүдөмүк эмес. Бирок муну бүдөмүк деп атаганыбыздын себеби, кээ бир коомдор, кээ бир адамдар алардын күнөө экенине ишенишпейт. Алардын күнөө экенинен шек санашат. Ал гана эмес, көпчүлүк адашкан алымдар боло берет дешип, көптөгөн бид'аттарга уруксат берип салышкан. Ал эми бид'аттын күнөө экени шарият таразасында бүдөмүк эмес, анык нерсе. Ар бир имам маселе хутбасын, ар бир алым жазган китебин азыр биз айтып өткөн улуг пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн хутба менен баштайт. Иннал хамдалиллах деп. Нахмадуху ва настаинуху деп акырында ва шаррул умури мухдасатуха деп айтышат бардыгы. Иштердин эң жаманы кийинки жаралган. Кийинки дегени кайсы? Сахабалардан кийин, табииндерден кийин, атба табииндерден кийин өзү мухтасатул умур бид'аттар сахабалардан кийин эле башталган. Ошо сахабалардын заманында дагы кээ бирөөлөр болгон. Мына ошол нерседен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир кайрылуусунда эскерткен. Жана шаррул умури мухдасатуха деди. Иштердин эң жаманы кийин жаңы чыгарылгандар деди. Бардык жаңы чыгарылгандар бид'ат деди. Бардык бид'аттар далала, адашу деди. Бардык адашу тозокко алып барат деди. Бул сөзүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан жок. Кээ бир жакшы бид'аттар дагы бар, бид'ату хасана деген. Алар адашуучулук болбойт. Аларды жасаганга сооп болот деген жок. Бул жерде куллу бид'атин деп айтты. Бардык бид'ат. Куллу бид'атин далала. Бардыгы адашуучулук, бардыгы тозокко алып барат деди. Кээ бир адамдар бид'аттын жакшысы дагы бар деп Умар ибн Хаттабтын "Не'мал бид'ату хазихи" деген сөзүн мисал келтиришет. Умар ибн Хаттаб ал бид'ат чыгарган жок, жаңылык чыгарган жок. Ал сөзүн Умар ибн Хаттаб таравих намазы жөнүндө айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү башында таравих намазын жамаат менен окуган, сахабалары менен. Адамдар ушунчалык жабалактап келе баштагандан кийин сахабаларым бул нерсени важип кылып албасын, парыз деп ойлоп албасын деп токтотуп койгон. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баштап кийин токтотуп койгон нерсени Умар ибн Хаттаб өзүнүн халифалык доорунда кайрадан жолго койду. Караса, жамаат болуп атат, Курандар окулуп атат, адамдар бири-бири менен жолугуп мээрими көбөйүп атышат, мээрим көздө дегендей. Бири-биринин акыбалын сурап атышат.
Мына ушул нерселерди көрүп, Умар разияллаху анху "Не'мал бид'ату хазихи" деген. Бул кандай жакшы бид'ат. Бу дегени мен жаңы чыгардым деген сөз эмес болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жасаган, анын өзөгү, тамыры шариятта бар болчу. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жасап, кийин кооптонуп өзү токтоткон нерсени Умар разияллаху анху кайрадан жолго койду жана "Не'мал бид'ату хазихи" деди. Бул кандай жакшы башталуу деди. Жакшы жаңы башталуу деди. Өзү ойлоп тапкан жок нерсени. Диндеги бид'аттар адамдын динин билгизбей алсыздандыра турган вируска окшойт. Адамдын ичинде кээ бир анын организмин кемире турган вирустар болот, бирок анын өзүндө бар экенин пенде билбей жүрө берет. Анан акыры вирус өз ишин жасап бүткөндө колу бутун сунганча акыретке сапар тартып кете берет. Ошондой вирус бид'аттар биздин күнүмдүк жашообузда дагы өтө көп. Мусулмандар алардын коркунучтуулугун билбейт. Тескерисинче аларды дин ибадаттын бир бөлүгү деп карашат. Жашоосунда амал кыла берип, күндө ошол иштер менен алагды боло берип, урп адатка айлантып алышкан. Демек, биздин жашоодо адамдардын адатына айланып кеткен бид'аттар бар. Психология илиминде ар бир адам жактырган нерсесин адат кылып алат, же болбосо адат кылып алган нерсесин сүйүп калат. Бул китепте биз болот деп жасап жүргөн көп нерселер болбойт экенин айтканбыз. Жана биз динден деп жүргөн көп ритуалдардын динден эмес экени айтылат. Аны бид'ат деп, динден эмес деп автор айтпайт, же котормочу айтпайт. Пайгамбарыбыз айтат, анын сахабалары айтат. Демек, бул китеп Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана анын сахабаларынын сөзүн өз каалоосунан жогору коюуга имани кудурети жеткен адамдарга арналат. Бул айтылынган сөздөр дагы, бул сабактар дагы ким өзүнүн хавасынан, өзү туура деп бир кармап алган жолунан, өзү тандап алган нерселерден пайгамбарыбыздын сөзүн, сахабалардын сөзүн бийик кое ала турган болсо, бул сабактар ошондой адамдарга арналат. Анткени мусулман адам өзү сүйгөн нерседен пайгамбардын сөзүн же пайгамбардын өзүн биринчи орунга коймоюнча анын ыйманында шек болуп калат. Ыйманы толук болбой калат. Буга далил Умар ибн Хаттабтын бир сөзү бар. Бир күнү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жолугуп, "Я Расулаллах, ла анта ахабба илайя мин кулли шейин илля мин нафси" дейт. "Я Расулаллах, сиз мага бардык нерселерден, бардык адамдардан сүйүктүүсүз, бирок өзүмдү көбүрөөк сүйөм" дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла валлази нафси биядих, хатта акуна ахабба илейка мин нафсик." Жок дейт. Эй Умар, мен сага сенин өзүңдөн дагы сүйүктүү болмоюнча ыйманың толук болбойт дейт. Кала лаху Умар: "Фа иннаху ал-ан. Валлахи ла анта ахаббу илайя мин нафси." "Я Расулаллах, Аллага ант, мына азырдан баштап сиз мага мени өзүмдөн дагы сүйүктүүраксыз" деди. Мен өзүмдү сүйгөндөн дагы сизди көбүрөөк сүйөмүн азырдан баштап деди. Факала Наби саллаллаху алейхи вассалам: "Ал-ан я Умар." Эй Умар деди, мына эми сенин ыйманың толук болду деди. Демек, бул китеп, дагы кайталайбыз,
Adam bir nerseni suyup, bir nerseni adat kılıp жасаған bolsa, al nerseni kata деп айтылынса, жанагы адамдын өзүнө личностуна тийип кетет. Себеби адамдын жасап жүргөн нерсеси, сүйгөн нерсеси анын нәфсинин bir бөлүгү. Нәфси каалаган нерсе. Эгер ошол нерсени ката десеңиз, жанагы адамга катуу тиет. Бирок ислам шарияты адамдын бирөөгө катуу тиет экен, бирөө капа болот экен дебейт. Чындыкты чындык катары айтыш керек. Kim bir nerseni sүйгөн bolsa, bir nerseni adat kılıp algan bolsa, oşol nersege karşı, oşol nersenin kata eken, bid'at ekenin paygambardın sözü kelgende, sahabanın sözü kelgende, alardı özünün nafsiden jogorу koyuş gerek. Özü sүйgön nerselerdi paygambardın sözü üçün taştaş gerek. Mına uşuğa dayar bolgon adamlar üçün uşul sabaklarыбызды баштап жатабыз. An Abi Abdullah al-Wasiti rafa'ahu ila Umar ibn al-Khattab. Abu Abdullah al-Wasiti bul hadisti Umar ibn al-Khattabga jetkirdi deydi. Umar ibn al-Khattab aytadi: Alhamdulillahillazi imtanna alal ibadi بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. Hadistin matnын толук окубайбыз. Мына ушинтип башталган hadis Umar ibn al-Khattabдын сөзү, асар туурарагы. Abu Abdullah Wasiti айтат, бул кабар бизге Umar ibn al-Khattabдан келген дейт. Demek paygambardın sözü, sahabadın sözü bizden başımızın üstünde boluş gerek. Abu Hanife aytkan rahimahullah, eğer ayat gelse başımdın üstünde degen. Paygambardan hadis gelse başımdın üstüne degen. Sahabanın sözü başımdın üstüne degen. Oşonun sыңарындай ayatты, hadisті, жана sahabanın sözün biz özümüzdün başımızdın üstüne, özüzden jogorу koymoyunca bizdin imanımız hiç kaçan толук болбойт. Ошентип Umar ibn al-Khattab айтып жатат, Аллахка мактоолор ал өзүнүн пенделерине жакшылык иретинде пайгамбарлар калбай калган кездерде да аларга чыныгы мураскор болгон алымдарды чыгарып турат. Ал алымдар адашкан адамдарга туура жол көргөзөмүн деп алардын запкысына туш болушат. Эмнеге адамдардын запкысына туш болуп жатат? Адамдар жакшы көргөн нерселери, адат кылып алган нерселерине бул туура эмес дегенден кийин адамдар аларды жаман көрүшөт. Жаман көрүп эле тим болушпайт. Аларга запкы көргөзүшөт, сөгүшөт, согушат, өлтүргөнгө чейин баргандар болгон. Ошого сабыр кылып сокурлардын көзүн ачып, Аллахтын кебиндеги өкүмдөрдү тирилтишет, китебиндеги өкүмдөрдү тирилтишет. Алардын ичиндеген иблистин курмандыктарын иблистен сууруп алган, анын чеңгелинен сууруп алган, канчалаган адашкандарды туура жолго багыттаган. Алар адамдарды тозоктон куткаруу үчүн өз малдарын да, жандарын да аяшкан жок. Адамдарга жакшылыкты ниет кылышты, бирок адамдар алардын жакшылыгын билбей, кайра аларга зыян жеткиришти. Өткөн замандардан ушул замандарга чейин наадан адамдар хидаят алымдарын кылычтар, найзалар, канжарлар менен өлтүрүштү. Аларды Раббиң унутат дейсиңби? Жок, унутпайт. Куранда Аллах Таала айтат: "Сенин Раббиң унутуучу эмес." Алардын хикаяларын, жакшы сөздөрүн үлгү кылып, Куранда жана пайгамбарынын хадистеринде сактап койду. Сен аларга көңүл бур, эгер аларга дүйнөдө чоң зыяндар жетип, эл аларга каршы болуп, элдин назарынан калып турса да, Аллахтын алдында алардын даражалары бийик. Бул Умар ibn al-Khattabдын сөзү. Дагы бир асар Абдуллах ibn al-Mubarakдан жана Юсуф бин Асбаттан قال
قال عبد الله بن مسعود Бұл дағы сахаба Абдуллах ибн Мас'удтан айтқан екен: «Инна лиллахи инда kulli bid'atin kida biha al-islamu waliyan min awliyaihi yadubbu anha wa yantiqu bi alamatiha فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله قال ابن المبارك كفى بالله وكيلا». Абдуллах ибн al-Mubarak жана Юсуф бин Асвад белгилүү улуг сахаба Абдуллах ибн Мас'уд разияллаху анхунун сөздөрүн келтирип айтып атышат. Аллах Тааланын вали достору таква адамдар бар, таква алымдар бар. Алар ар түрдүү айла амалдар менен ислам динине киргизилген ар бир бид'атты сезип, үйрөнүп, анын белгилеринен адамдарды эскертип турушат. Ошол алымдардан пайдаланып калгыла дейт. Жана Аллахка тобокел кылгыла. Ибн Мубарак ушуну Ибн Мас'удту ушул сөзүн айткандан кийин таянарыбыз Аллах, бизге өзү жетиштүү деген аятты окуду. Ва кафа биллахи вакила. Кийинки асардагы Абдул Карим Аби Умайядан кал айтат: لأن أرد رجلا أن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. Bir gana musulmandı jaman түшүнүктөн кайтаруу, адашкан жолунан же бид'атынан кайтаруу мен үчүн bir ай мечиттен чыкпай этикаф отуруп ибадат кылгандан да жакшыраак dedi. Авзаидан риваят, Авзаи tabi'in alımlardan uluqlarından bolğun. Qal kana ba'du ahlil ilm, kebir alımlar aytgan, tabi'in alımlardan rivayet kılıp atat. La yaqbalullahu min zi bid'atin salatan ve la siyaman ve la sadaqatan ve la cihadan ve la haccan ve la umratan ve la sarfan ve la adla. Allah Taala bid'at esinin namazını da kabul albayt, orozosunu da kabul albayt, sadakasını da kabul albayt, cihadın da, acılığın da, umrasını da. Degele hiç bir parız je nafil ibadatını kabul albayt. Bid'at uşunday jaman nesi? Bid'at esinin ibadatlarını Allah Taala kabul albayt da otat tabi'in alımlar. Peygamberimizin sahabaları bid'atçını katı tildep sögötele. Alardan jiyirkenişetele. Bul bid'atçı degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytpagan nerseni, jasabagan nerseni özünün oyu menен jasagandar kebirler bolgon eken ошондо да. Ошолордон жийиркенип турушкан. Адамдарды алардын bid'attарынан эскертип турушкан. Эгер bid'atчылар bid'at амалдарын элден жашынып, үйлөрүндө гана жасаса, алардын бет пардасын эч ким сыйрый албайт. Бул Авзаидин сөзү кетип атат. Эгер bid'atчы үйүндө жашынып bid'атын жасаса, ал билинбейт. Бирок ошондо дагы алар бизди эч ким көргөн жок дебесен Аллахка тооба кылышы керек дейт Авзаи. Ал эми алар өз bid'аттарын жайылтууга өтүшсөчү, элдерди bid'атка чакыра баштасачы, жана алардын даватчылары көбөйүп кетсечи, ал мезгилде илим таратуу менен гана машгул болуп калгыла деди. Анткени илим бул жашоо. Илим бул диндин жашоосу. Расулуллахтан сахих хадистерди жеткирүү бул Аллахтын ырайымы. Өз башындагы надан пикири менен көгөрүп көшөрө берген ар бир дин бузардын балесинен кантип сакталабыз? Сахих хадистер менен гана сакталып калуу мүмкүн. Бул биздин сөзүбүз эмес, бул имам Авзаидин сөзү. Ошентип bid'attардан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү эскерген, сахабалар эскерген, табиин уламалар эскертишкен жамандыгынан. Эми ошол кайсы амалдар bid'at болот? Биз билбеген кандай bid'aттар бар? Же болбосо биз жакшы көрүп калган кандай иштер bid'at болуп саналат?
Oşolordun bayanına ötület. Bul ekinci bölümde. An Harisata ibn Mudarrib innen nase nudiya fihim ba'da nawmatin ennehu men salla fil mescidil azam dakhalal cennah. Harisa bin Mudarrab aytdı. Bul uzun hadis, uzun asar. Harisa bin Mudarrab aytdı. Adamlar bir uktap durgan malele deydi. Kapıstan biri kıykırıp kaldı. Kimde kim azır çoğun meçitke kelip namaz okusa beyişke kiret dep kıykırıp kaldı. Adamlar bir uktap durgan malele degeni vallahi alam tünkü uykudan bir uktap durgan mal boluşu dağı mümkün. Şarkını karaş gerek. Eğer bolsa dağı bir manisi var. Bol adamlar bir uktap durgan mal peşinden keyinki mal boluşu mümkün. Sebebi vaktu zahira deyit Araplarda gün tikege kelip peşin namazı okulgandan keyin adamlarda çekeden uktağan bir oşonday bir kaylula degen adat bolgan. Kaylula degeni biraz uyku degen söz. Bul kaylulanın paydası öte köp. 10 dakika, 10 minut, 20 minut bolsa dağı kaylula kılış gerek. Adamlarda adat bolgan. Demek birinci je tün jarında biri kıykırdı, je peşinden kiyinki malele. Kimde kim hazır çoğun meçitke kelip namaz oksa beyişke kiret dep kıykırıp kaldı. Okuya Kufada boludi. Adamlar erkek ayalı deve çoğun meçitke agıp gelişti, jana namaz okuga kirişti. İbn İshak aytat, menin apamdagı çıkıp ketken eken, izdep artından men da barıp kaldım. Oşonda biröylөр İbn Mas'ud'a kelişip adamlarga karabaysızbı deşti. Vallahi alam İbn Mas'ud oşol çoğun bir mansaplardan birinde boluş gerek oşonda. Adamlarga emne bolupdur? Biri adamlar uktap durgan malda kimde kim azır çoğun meçitke kelip namaz oksa beyişke kiret dep kıykırdı. Oşonda adamlar meçitke tolup alıştı. İbn Mas'ud meçitke keldi. Jana çapanı menen çıkkıla çapanın etegi menen jelpildetip adamlar aydagan symal bolup çıkkıla degende işaret kılıp ey kurup ketkirler Allah'tın azabын tatgıňar keldibi? Çıkkıla meçitten silerge şaytandın dobuşu kılıpdur. Paygambarıňardan keyin dagı biröňörgö kitep keldibi? Jok, Rasulullah'tan keyin başka vahiy kelbeyt. Oşondoy vahiy keldibi silerge uşul malda bardyňar çoň meçitde namaz okula degen. Çıkkıla dedim dep adamlarda aydap çıktı. Rivayet kılıcı aytat, biz İbn Mas'ud'un aldına oturup kaldık. Al mınday dedi. Şaytan adamdardı az guruunu kalaganda adam keypine kiret jana bir öge kelip jana kavardı uktuňbu dep biraz şektүү söz aytat. Berki kişi emne bolgon kabar dep surayt. Uşunday sözдөр bolup jatat go. Keyin al dagı bir öňörgө barıp aytat. Al narkısına jetkiret. Al dagı bir öge barıp aytat. Tüsün esney albay turam tanışтай ele көрүнгөн biri aytdı da çineli okşoyt deyt. Çınında bul sözdü kozgogon şaytan bolot. Adamdın keypindegi şaytan bolot. Dep İbn Mas'ud raziyallahu anhu emneden kaytardı adamdardı namazdan kaytardı. Emneden kaytardı adamdardı meçitten kaytardı. Kaysı malda? Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuwagan malda. Sahabalar namaz okuwagan malda. Murda bolgon emes bolgon wagtda. Demek Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem jasagan emes. Sahabalar jasagan emes. Oşondoy nerseni birөө kıykırıp adamdardı çoğultup meçitke namaz okutturdu. Uşul kıykırgandı İbn Mas'ud al şaytan dedi. Bul kebir adamlarga öte kızıktay tuyuluşu mümkün. Namazdan da kaytarabı dep. Elbette eger Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem buyurbagan namaz bolsa, sahabalar okuwagan namaz bolsa, anday namaz bid'at bolat, andan da kaytarılat. Anir Rabi' ibn Sabih an Abdülvahid bin Sabira qala balaga ibn Mas'udin
أن أمر بن أتبة في أصحاب له بنوا مسجدا بظهر الكوفة فأمر عبد الله بذلك المسجد فهدم. Rabi ibn Sabih Abdülvahid bin Sabira'dan uqqanын айтты. Arapça teksti ақырына чейин оқығаныбыз жоқ. Ibn Masud ошол Куфада bir мансапта турган мезгилде Амр ibn Утба деген бидатчы киши болгон экен. Ошол жерде адат кылып алышкан бидат амалдарын өткөрүү үчүн өзүнүн тарапкер мүрүттөрү менен Куфанын сыртына мечит куруп алышты. Эмнеге булар өздөрүнчө мечит куруп алышты? Демек, ошол имамдар, амирлер аларга ошол жасап жаткан нерселерине мечитте рухсат бербегендиктен өздөрү Куфанын сыртына бир мечит куруп алышты деген кабар келди. Ибн Масуддун буйругу менен адамдарды жиберди дагы мечитти буздуруп салды. Анан дагы bir күнү Ибн Масудга кабарчылар мындай кабар алып келди. Жанагы Амр бин Утба эми өзүнүн тарапкерлери менен, өзүнү ээрчиген шагирттер, мүрүттөрү менен Куфа мечитинин bir четине чогулуп алышып, белгилүү санак менен tasbih айтып атышат, Субханалла деп, тахлил, такбир айтып атышат, Аллаху акбар дейишип. Ибн Масуд муну укканда өзүн таанытпаш үчүн башына шөкүлө кийди. Жанагы өзүн таанытпаш үчүн кийиле турган мурунга чейин түшүп турган шөкүлөлөр болот го. Капюшон деп коебуз го. Мечитке барды, жанагы халка турган экен. Ошолор өздөрүнүн сабактарын өтүп атышкан экен. Өздөрүнүн баяндарын, өздөрүнүн зикирлерин деп коелу. Ошол халканын катарына барып өзүн таанытпай отурду. Алардын айткан дегендерин угуп, өзүнө жеткен кабар тастыкталгандан кийин, өзү тастыктагандан кийин башынан шөкүлөсүн чечип, мен Абдуллах ибн Масуд боломун. Силер эмне кылып атасыңар? Силер же Расулуллахтын сахабаларынан да илимдүү болуп кеткенсиңер, же динде зулум болуп саналган бидат амалын кылып жатасыңар dedi. Жанагы алардын башчысы Амр ибн Утба биз болгону 3 иреттен астагфируллах айтып жатабыз dedi. Ар бирине тапшырма берген 3 иреттен астагфируллах айтасыңар dedi. Мунун эмнеси жаман? Dedi Амр. Амрдын Тамимден келген bir шакирти, Бану Тамимден келген bir шакирти дагы сөзгө аралашып калды. Жок, я Абдуллах ибн Масуд, Аллахка ант ичем, биз сахабалардан илимдүү эмеспиз. Биз бидат дагы кылганыбыз жок. Биз болгону Аллахты зикир кылып жатабыз бул жерде. Ошондо Ибн Масуд аларга мындай деди. Жок, сен айткандай эмес. Ибн Масуддун жанын өз колунда кармап турган Аллахка ант ичип айтамын. Силердин бул ишиңер же биз сахабалардан да илимде озуп кеттик, биз алар билбеген жакшылыктарды, соопторду билебиз деген болот, же бидат болот. Силер илимде өзүңөрдөн ат чабым алдыдагы сахабаларга ээрчигиле. Алар жасагандыгына жасагыла, жасабаганды таштагыла. Эгер ол оңго солго кыйшаңдай берсеңер, өтө катуу адашып кетесиңер. Силер ибадатты өзүңөрдүн акылыңар менен таппагыла, өзүңөрдүн акылыңар менен жасабагыла. Ибадаттын жолун, эрежесин, санын бардыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, сахабалар көргөзүп кетишкен. Эмнеге силер сахабалар жасабаган нерсени жасап жатасыңар, демек бул бидат деди. Демек бидат дегени бул кандайдыр bir жаман көрүнүшү жаман нерселер эмес. Бидат дегени намаз болушу мүмкүн, бидат дегени тасбих болушу мүмкүн, бидат дегени зикир болушу мүмкүн. Бидат дегени садака болушу мүмкүн, же башка ибадат болушу мүмкүн. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйрбаган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жасабаган болсо, сахабалар жасабаган болсо,
anın bardığın bid'at ekenin mına uşul Abdullah ibn Mas'ud'un sözleri dalil dep turadi. Kebir adamlar bul nerseni özüne singirişi öte kıyın. Oşon üçün biz janagı başındağı Umar'dın sözünü ayttık. Eger senin nefsing kalap algan, tandap algan, özüň süýgen nerse bolsa dagı hadis kelgende, paygambardın sözü kelgende аны taştabasa, dagı nefsi menen janagı işlerdi karmap ala öretirgen bolsa, anın imanında şek bolup kalat. Mına biz bilbegen bid'atlardan biri. Uşul jerde men özümdün de başımdan uşul siyaktı bir nerse ötken, oşonu aytıp bereyin. Medina şarında Kur'an kotorması menen şuguldanıp, bastırуу menen şuguldanıp жүрген mezgilde oşo Kur'an basmakanasında işlеген bir çoň şeyh bar ele. Kur'an basmakanasının çet düýnö menen baylanış bölümünün başçısı, alım kişi Doktor Salih degen kişi bar ele. Eköbüz anın maşinesi menen bara jatkanbız bir işler menen. Jolda peşin namazga azan aytılıp kaldı. Doktor Salih jol boyundağı bir mecitke maşinesini toktottu dağı. Eköbüz mecitke kirip peşin namazını okup çıktık. Çıkıp keletkanda, maşinaga oturup atkanda maga adat bolup kalganday takabbalallahu dedim. Bunun manisi namazınızda Allah kabul alsın dedim. Bunu biz kimden öğrengenbiz, kimden ukkanbiz, uşu adat bolup kalgan, maga da adat bolup kalgan bolçu. Namaz okup çıkkanda köp adamlarga adat hazır takabbalallahu, Allah kabul alsın namazınızı deşet. Men dagı oşol adat boyunca Doktor Salih'e karap takabbalallahu minna ve minkum dedim. Bizden sizden Allah kabul alsın namazlarınızı dedim. Doktor Salih maga karap jılmayıp küldü dagı. Sahabalar bul sözdü namazdan çıkkanda biri birine aytışkan emes dedi. Al uşul bir gana jılmayuusu menen maga çoň sabak berip koydu. Men aga munun emnesi jaman? Sizdin namazınız kabul bolsun dep dua kılıp jatam go sizge dep oňgo da solgo da kıyşaňdaganym jok. Özüm bilbegen tarizde jasap жүрgen bir bid'at amaldy bir jılmaygan sözü menen gana maga bildirip koygon üçün ustazdan razı bolup kalıverdim. Oşondan baştap al nerseni, bul sözdü aytpay kaldım. Albatta bul namazga gana teşelүү bolgon orun, ar bir nersege muну koldonboş gerek. Demek sahabalar jamaat namazdan çıkkanda biri-birine karap takabbalallahu deşpegen eken. Demek sahabalar debegen nerseni biz de debeşibiz sünnet bolat. Allah Taala Abdullah bin Mas'ud'dan razı bolsun. Şunçalık bir çoğun ilimleri taşlap ketdi. Allah Taala oşolordu, sahabalardı elçip жүрgen adamlardan razı bolsun. Men jeke özümdün atından dagı azırkıga çeyin Doktor Salihga dagı razı bolam. Allah sizden de razı bolsun. Doktor Salih hazır tirүү bul kişi Medina'da jaşayt. Oşentip bid'at yönündögü kiteptin baştalış uşul. Biz bilbegen bid'atlar öte köp. Biz daji kerek bolsa süýüp kalgan bid'atlar dagı köp. Alardy biz keyinki kiteplerden keyinkisinde dagı kanday bid'atlar jönünde söz kılat. İbn Vaddah sahabalardan rivayet kılıp, tabiinlerden rivayet kılıp, ana gelecek sabaklarda dagı göre jatarбыз. Ve sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ahir da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.